Менен Камчат Ашиев менен жеке мамилеңизге келсек ат экен да. Өзгөрдүбү жеке мамилеңиз? Мындай жолукпай жүз карашпай калдыңыздарбы? Же жолугуп турасыздарбы? Ушу суроого жооп бербей эле койсом болот эле, бирок кайсы суроо болбосун ачык жооп берем дегендей эми берейин. Эмне сурап атат? Эми да биз 20 жылдан бери 2005-жылы парламентке депутат болуп келгенден бери таанышып, дос болуп, үймөй катышып, чай ичип келдик. 2020-жылы болсо баягы түрмөдөн чыгып бийликке олтургандан кийин аны ошол атайын кызматтын башчысы кылдым. Да, жакшы 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей, адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей, пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок. Кызматка келбей деп атпайсызбы ошондой? Планым жок. Эми ал эс алыш керек. Балким өткөн кеткенди баягы сара эсеп салып, балким ката кетирген моменттерин эстеп өзү деле баягы түшүнөр деп ойлойм да. Анан эми ошол эми кызматка келбейт азырынча. Жалаң эле каталарды кетирди дегенден алыс, мында эмгеги бар. Аны эл деле көрүп турат. Кошумча бар, могу ийгиликтерге жетишкендин кошумчасы бар. Берилген тапшырманы тим эле тездик менен, чагылгандай тездик менен ошол күнү аткарып, ошол күнү кечинде жооп берет. Мен акыркы 2 жылдан бери өзү деле билет, какшап айтып атканмын. Ушинтип эл арасында сөз бар. Жанагылардын, криминалдардын буюмдарынын жарымын төгүп, жарымын менчиктеп алып атат деп атат. Кустургандардын жарымын кустуруп, жарымын чөнтөгүнө кустуруп атат деп атат десе, мен барып текшерип келейинчи деп эле 2 күндөн кийин келип эле кагазын алып, мына мен барып служебный астына таптаза экен деп эле келе берчү. Анан кызматтан алгандан кийин бүт чыккандан кийин анан келип туруп анан башын шылкыйтып анан айтты. Да мен ката кетириптмин, ошо жагы мен ишенип туруп алыпмын. Сен айткандарыңды ошону мезгилде кылсам болмок экен деп. Айттым, кеч болду уже мына. Кызматтан кеткенде эмне жолуктуңуздар? Канча жолу жолугуп? 2 жолу кабыл алдым. 2 жолу кабыл алдым. Ошол жерде бүт кемчиликтерин айттым. Не болду эми, сен көрдүңбү десем, көрдүм деди. Мен ката кетириптмин деди. Контролдобой баягы ишенип жүрө берипмин. Жакындарыма ишенип жүрө берипмин. Дигил жанакы Эду эле камакта айткан. Эду анан баланча түкүнчөлүгүлөргө ишенип жүрө берипмин деп күнөөсүн мойнуна алды, катачылыгын.